Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги штаб-квартирасында ТОО шериктештигинин катчылыгынын колдоосу менен чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын бийик даражалуу кызмат адамдарынын катышуусунда гибрид форматында эл аралык тоолор жылынын жабылыш аземи өттү. Анда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев видео кайрылуу жасады. Өз сөзүндө Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин башчысы эл аралык өнөктөштөргө ТОО демилгелерин ишке ашырууда көрсөткөн колдоосу жана практикалык жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Министрдин биринчи орун басары Асейин Исаев тоолуу өлкөлөрдө жана эл аралык уюмдарды иш-аракеттердин 5 жылдыгын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн биргеликте күч-аракет жумшоого чакырды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш эл аралык ТОО жылын жигердүү илгерилеткендиги жана ТОО күн тартибинде көңүл бургандыгы үчүн Кыргыз тарапка ыраазычылык билдирип, эл аралык коомчулукта жалпы күч-аракетти 2022 жылы декабрда Нью-Йоркто кабыл алынган Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясынын алкагында жарыяланган 2023-2027 жылдардагы тоолорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын жүзөгө ашырууга бурууга чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору эл аралык ТОО жылынын жыйынтыгын чыгарып, анын ийгиликтүү аякташындагы Кыргыз тараптын ролун белгиледи жана ФАО мындан ары да тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашырууга даяр экенин билдирди. Салтанаттын расмий бөлүгү Кыргызстандын комузчуларынын, ошондой эле Перунун квартетинин катышуусундагы маданий программа менен аяктады. Айта кетсек, Кыргыз Республикасынын демилгеси менен 2021 жылдын 16 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын жүрүшүндө 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюция кабыл алынган. 2022 жылдын 28 апрелинде ТОО шериктештигинин катчылыгынын колдоосу менен онлайн форматында эл аралык жылдын ачылыш аземи болуп, анда президент Садыр Жапаров видео кайрылуу жасаган.